Мына эми күз келди, күз келип жатат. Азыркы учурда вирустук инфекциялардын саны көбөйүүдө. ОРВИ деп эл арасында жакшы таралган. Саламатсыңарбы урматтуу достор? Биринчи байлык ден соолук подкастына кош келдиңиз. Бүгүн биздин коногубуз Мамет Азим уулу Назар. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Сиз эми биздин студияга көптөн бери эле келип жатасыз, катталып жатасыз. Баардык биздин көрүүчүлөргө эле белгилүү болуп калдыңыз. Бүгүнкү биздин сүйлөшө турган темабыз ОРВИ. ОРВИ. Эмне үчүн күз учурда же болбосо жазга өтүп баратканда ошо вирустук инфекциялар көбөйүп кетет? Бунун эң бирден бир себеби бул абанын жана туруксуздугу. Бир абадан башка абага өтүп аткан учурда бул организмге кандайдыр бир мындай стресс катары деп айтсак болот. Ошонун негизинде биринчиси, экинчиси ошол вирустук инфекцияларга дагы мындай жакшы условия түзүлүп бергендиктен курч респиратордук оорулардын көбөйүүсү ушул сезондордо көп байкалат. Мисалы үчүн кышында кар эрип, ошол эриген кар өйдө көтөрүлүп, мындай влажность деп коет эмеспи? Влажность көп болгондуктан вирус инфекциясы көбөйөт туурабы? Же ал влажность менен байланыштуу эмеспи? Ал деле бирден бир ошол вируска баягы жакшы условия катары дагы условия түзүп берүү, шарт түзүп берүүсү катары дагы десек болот. Мисалы үчүн көп билем да, байкайм да, чет өлкөдө жашаган достор бар, тааныштар бар да. Алар менен сүйлөшө кетсек, мисалы үчүн аякта вирус менен көп оорушпайт экен. Америкада жашаган адамдар бир жылда бир жолу максимум ооруйбуз дейт да. Биякта дагы жашап кетишет. Кыргызстанда негизи Кыргызстандын эле жарандары, бирок Америкада грин карта алып жашашат да. Балдары бар, балдары менен жашашат. Америкада бир жолу оорубайбыз. Бир жолу ооруйбуз максимум дешет да. Кыргызстанга келдикпи? Ооруп калабыз. Дароо эле ооруйбуз. Эмне үчүн ошондой болду? Мунун бирден бир себеби жана вирустун жайылышынан дагы болушу мүмкүн. Анан бизде Кыргызстанда мисалга алсак, кыргыздарда баягы бири-бири менен болгон байланыш өтө көп. Анан адамдар чогулган жерибиз өтө көп. Америкада анчалык мындай адамдар менен тыгыз байланышпайт, адамдар топтолгон жерге көп барышпайт. Бирден бир себеби дагы ушул деп айтсак болот. Андан тышкары абанын булгануусун дагы кошуп кетсек болот. Буга баягы көп фактордон көз каранды деп айтсак болот да. Түшүнүктүү. Эгерде биз жанагы көп катташканды токтотсок, кучакташканды, өбүшкөндү токтотсок, анда бизде деле ошо вирус инфекциясы аз болобу? Сөзсүз түрдө бул вирустук инфекциялар аба аркылуу, колдонгон буюмдар аркылуу, же болбосо биз ошо өбүшүп учурашкан аркылуу, же биз колдонгон буюмдар аркылуу жуккандыктан, суу ичкен суубуз аркылуу дагы жуккандыктан бул эгерде биз ошол катташты токтотсок, бул вирустук инфекциялардын дагы азаюусу сөзсүз түрдө байкалат. Ошол эле Америка, Европа деп коебуз. Аякта вакцинация деген түшүнүк бар экен да. Ошо вируска катары, сезонный вируска катары вакцинация беришет. Туура айтасыз. Негизи эле көп өнүккөн өлкөлөрдө бул вакциналар сөзсүз түрдө алуучу вакциналардын катарына кирет дагы. Ал жакта бул вакцинаны баардыгы алышат. Биздин өлкөдө тилекке каршы баягы туура эмес айтылган маалыматтар, туура эмес уккан нерсенин негизинде көбү бул вакциналардан качышат. Азыр бул вакциналар деген мамлекеттик поликлиникаларда бекер, же болбосо жеке менчик клиникаларда болсо бул өзүнүн акысына сайылуу бул кеңири таралган. Биздин клиникадагы бул вакциналарды колдонуп келебиз. Ошолордун арасында мен өзүм дагы бул вакцинаны алып келем. Мен кээ бир албай калган жылга караганда, алган жылдары мен өзүмдөн байкайм, мындай жеңил ооруйм, же болбосо оорубай деле өткөргөн жылдарым болот да. Кайсы албай калган жылдары меники мындай көбүрөөк ошол курч респиратордук вирустук инфекциялар менен ооруганымды өзүм байкайм.
Вакциналардын далили бар экен. Сөзсүз түрдө бул деле вакциналар атайын изилдөөдөн өтүлгөн. Доказательный медицинада бул кирген. Атайын бизге доказать этип ушул ооруларга жардам беришин тастыктаган. Андан тышкары бул вакцина 1 жылда бир эле жолу чыгарылат дагы. Бул вакциналар баягы жылдан грипптер, эмелер, вирустар булар жылдан жылга жана мутациялуу өзгөрүп турат да. Ошондуктан бул вакцинаны 1 жылга ошол вирустун өзгөрүшүнө карап атайын жыл сайын бул срок 1 эле жылга деп берилип туруп, быйылкы жылга чыккан вакцинаны кийинки жылы сая албайбыз. Себеби дегенде мутациялуу өзгөрүп кетип, кийинки жылкы вирустарга таасир бербей калышы толук мүмкүн. Ошондуктан жылда ушул вакцинаны дагы жаңылап атайын вируска жараша чыгарып турушат. Биз вакцина алабызбы, албайбызбы? Өлкөдө сөзсүз түрдө мындай вирус инфекциялар курчуп турат, өйдө төмөн болуп турат. Ооба. Бирок вакцина алгандардын же болбосо вакциналарды Кыргызстанга же башка өлкөгө киргизгендин бирден бир себеби ошо пик азыраак болсун деп жасалат, Сөзсүз түрдө. Вакцинаны алганда сөзсүз түрдө ал 100% оорубайт деген сөз эмес. Бул вакцинаны алганда организм ошого каршы вирустук инфекцияларга каршы атайын иммунитет иштеп чыгат дагы. Эгер ошол оору менен ооруп калса, бул ал вирус тааныш болот дагы, бул оору менен жеңил өткөнгө шарт түзүп берет. Же болбосо жанагындай бессимптомный деп коет, эч кандай симптому жок дагы өткөрүп салышы толук мүмкүн. Ошол вируска каршы вакцина кантип жасалат? Ошо тууралуу да бир кыскача маалымат айтып кетсеңиз, анткени көп адамдар эл ичинде айтып коюшат, ошо вакцина алсаң эле сен деменция болуп каласың, сен ДЦП болуп каласың деп ушундайлар сөздөр бар эмеспи? Ошолорду четке кагыш үчүн же болбосо ошолорду нөлдөш үчүн эмне түшүндүрүп кетсеңиз, вакцина кандай жасалат? Бул коопсуздугу же бул вакцинаны толук коопсуз деп айтсак болот. Бизге сайганга чейин булар көптөгөн баягы өзүнүн жолун басып өтөт. Андан тышкары негизги вакцинаныкы баягы 2 түрү болот. Бул көбүнчө инактивированный вакцина деп коебуз. Бул ошол вирустардын мындай белогу деп айтсак туурараак болот. Ошону колдонушат. Ал деген организмге куйганда эч качан ал өзүнчө баягы өрчүп же болбосо жана вирус катары кандайдыр бир ооруну козгошу мүмкүн эмес. Андай болуп кетпейт. Ошондуктан организмге мындай эч кандай зыяны жок. Бирок 3 күндүн ичинде кандайдыр бир дене таптын көтөрүлүшү, чиригүү же ошол симптомдор болушу мүмкүн. Бул как раз ошол организмдин вируска каршы күрөшүп аткан учур болуп саналат. Бул нормадагы эле нерсе. Ошондуктан андай нерсеге баягы коркуштун кереги жок. Ошондой эле учурда бул вакцинаны сайганда дагы өзүнүн атайын противопоказаниялары бар. Жөн эле келген адам баарына сая бербейбиз. Сурап тактап, ошол учурда өнөкөт оорулары болсо ошол учурда кармап калган болсо же болбосо курч оорулары менен ооруп аткан болсо, анда биз бул вакцинаны сайбай турууну сунуштайбыз. Саярдын алдында сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтөт. Сөзсүз түрдө дене табын текшерип, анан кандайдыр бир оору менен ооруп атабы же кандайдыр бир белокторго аллергиялары барбы жокпу, ошолордун баарын тактап туруп анан саябыз. Эми ушу вакцина тууралуу негизи көп деле сөз болчу эмес, бирок ушу ковидтен кийин эле вакцина аябай эле талкууга алынып кетпедиби? Туура айтасыз. Вакцина ошол ковид оорусунда дагы көбү каршы болуп, көбү албай, ушундай учурлар көп болду. Мен өзүм ковид оорусунда баягы активный дарылоого катышкан врач катары өзүм дагы вакцинасын алганмын. Себеби вакцина боюнча менде кеңири маалымат болгон үчүн вакцинанын канчалык пайдасы бар экенин билип туруп, мен ошол вакцинаны алгам. Алып да башкаларга да сунуштагансыз. Ооба, бардыгын. Мен алгандан кийин, сен алыпсың деп туруп алган тааныштарым да көп болгон. Вакциналардын баардыгынын эмеси бирдей, таасири бирдей. Ооба. Россия болобу, Кытай болобу, бирдей. Анан алардын максаты ушу здравоохранение же болбосо саламаттык сактоо
тармагына мындай катуу нагрузка келбесин деп жасалат туурабы? Сөзсүз түрдө мисалы вакцинация болгондон кийин эгерде ооруган адамдардын саны аз болсо, чын эле сиз айткандай ошол саламаттык сактоо кызматкерлерине көп мындай нагрузка түшпөйт. Эгер аны алдын албаса, анда оорулардын саны көп болуп, ошол эле ковид бизге сабак болду. Бир мезгилде аябай көп оорулар болуп, ооруларга орун жетишпей, ага чейин биз адамдарга ушундай оору бар экенин ишендире албай атсак, ал мезгилде адамдарды жаткызып орун таап жетишпей кыйналганбыз. Ошондуктан бул ар бир ооруда алдын алуу биринчи максат болуш керек. Эми кайра биздин өзүбүздүн ОРВИге келели. Кайра негизи ОРВИ, ковид ошонун баардыгы вирус болгондуктан ошо бир эле тема деп айтса деле болот да. Бирок ошо ОРВИ деп башынан эле айтып келген, азыр айтып келатабыз. Келечекте деле айтат болушубуз керек. Эми ОРВИ эч качан бүтпөйт, түкөнбөйт. Эмне үчүн адам ОРВИни жеңбейт, жеңе албайт? Эң биринчи бул курч респиратордук инфекциялык оорулар деген эмне да? Бул ошол кандайдыр бир вирус козголгон оору болуп саналат. Бул вирустардын саны өтө эле көп. Азыркыга чейин изилденип бүтө элек жана бизге белгисиз да вирустардын саны болгондуктан биз бул оору менен ооругандар көп. Бул ошонун арасында ошо грипп дейбиз, ошол эле парагрипп жана башка, жана ошол эле ковид, бул да вирус, ошонун баары биригип келип бул бир курч респиратордук ооруларды козгоочу вирустар болуп саналат. Булар андан тышкары жылдан жылга дагы жана мутация болуп өзүнчө өзгөрүп тургандыктан организм буларды баягы жаңы вирус катары көрүп кайрадан ооруй бергени дагы ушундан деп айтсак болот. Назар мырза, сиз кантип ойлойсуз? Ошо вирус биздин душманыбызбы? Адамдын душманыбы? Бир жактан ооба, экинчи жактан кээ бирде биз мындай эме деле кылбашыбыз керек. Кандай айтсам, мындай өтө көп баягы бул оорудан коркуп, бул оорудан анчалык мындай жашыштын деле анчалык мындай кереги жок. Себеби биз бул вирус менен ооруп туруп, анан организм иммунитет вырабатывать эткен болсо, биз үчүн бул мындай жакшы нерсе, защитный реакция катары болуп саналат. Ооруларга баягы организмде атайын иммунитет болуп, булар менен күрөшө алганга дагы шарт түзүлөт. Ошо сиз дагы айтып кеттиңиз, мен бир өзүм балдарым бар, 2 балам бар. Анан биринчи кызым төрөлгөндө ооруп калчу да. Анан кийин постоянно эле кыжалат болуп, уктабай, түнү бою коркуп, ар кандай дарыларды берип, аябай мындай коркконбуз да, жубайым экөөбүз. Өзүм дарыгер болсом деле коркком, аябай эмне болуп кетет, жооп кетпесин депчи. Анан кийин бир кезде бир жакшы бир педиатр тааныш бар болчу. Анан ал менен мындай сүйлөшүп калдык. Сүйлөшкөндө анан ал айтты да, Коркмош керек. Вирус мынтип айтты. Кичинекей балдар 100% ооруйт деп. 100% ооруйт. Вирус бул сенин душманың эмес. Наоборот, вирус ушу балаңды чыңдаткан, балаңды күчтөткөн бир эме депчи, зат деп. Ооба, ошо мен деле баягы экинчи нерсемде мен ошону айткым келди да. Себеби бул ошол менен күрөшүп, организм уже иммунитети бар, кийин ал менен көп оорулар менен көп оорубаганга дагы шарт түзүлөт десек болот да. Анан экинчи балам төрөлгөндөн кийин, негизи биринчи балам ошо кызым ооруган сайын эле педиатрга улам апарып эле, педиатрдын дагы эмесин козгоп, анан ал дагы эме деп туруп эле антибиотиктерди жазып койчу да, биз дагы анан антибиотик жазса жыргап кандай сайып салчубуз. Анан кийин бул туура эмес деп негизи билчүмүн туура эмес экенинчи. Анан кийин ошону карабай эле уже коркуп эметчим да. Анан кийин экинчисинде уже ошо кызым ооруп атканда ошо педиатрга тийип башка таанышка айрылганда,
вирус сенин досуң, вирус кызыңдын досу дегенден кийин анан кийин все эмени антибиотикти таштадык. Ошол эле заматта ооруп баштадыбы, лабораторияга барабыз, анализ тапшырабыз. Жалпы кан анализин деле карап коет, ага жөнөтөм, карап коет. Бул бактериальный эмес. Антибиотик кереги жок. Эң туура. Анан кийин ошондон баштап биз антибиотик кызыма ошо эмеден кийин алган эмеспиз. Эң туура. Бир да жолу. Ошондон кийин бир жылда 2 жолу эле бир аз эле ооруп коет. Анан постоянно өзүн жакшы сезип жүрөт да. Мисалы үчүн эпидемия болуп атканда шаар ичинде аба катуу ооруп аткан учурларда кызым оңой эле ооруп кетти. Себеби анда иммунитети бар. Ал вирустар менен баягы жеңил күрөшүп, жеңил өткөнү ошол. Ошондо кичинекей балдар жөнүндө сүйлөшүп кетели. Кичинекей балдар ооруп атканда жаңы мурду агып, жаш агып, тердеп, дене табы көтөрүлүп атканда педиатрга кайрылганда сиз кандай рекомендация бересиз? Эгерде жеңил түрү болсо, дарыгерге деле кайрылыштын кажети жок деп эсептейм. Себеби бул вирустарга каршы эч кандай дары жок болгондуктан барганда деле эч кандай дары жазып бербейт. Эң негизгиси эмне кылыш керек? Сөзсүз түрдө суюктукту көп колдош керек. Суюктук. Андан тышкары ошол мисалы мурду бүтүп агып атса, ошол мурдун атайын санация кылып, мурдун тазалап андай туздуу суулар менен чайкап туруш керек. Себеби буну чайкабай койсо, биринчиден ал жакта бактериалдык инфекцияларга да шарт түзүлүп, кийин бактериалдык инфекциялар үрчүп кетиши толук мүмкүн. Андан тышкары ошол комнатаны атайын жакшы температурада кармаш керек, ысык да болбош керек, суук да болбош керек. Канча болуш керек? Градус? Негизи бир 20 градустун, 18-20 градустун тегерегинде болгону жакшы болот. Анан ошол жана болушунча пассивный режим, себеби дегенде жаш баланы дагы мисалы эшикке алып чыгып, башкага алып чыккан учурда дагы температуранын төмөн жана жогору болушу дагы роль ойноп коюшу мүмкүн. Андан тышкары ошол вирусту башка бирөөгө жугузуп салуу коркунучу болушу мүмкүн. Ошондой эле ошол комнатаны желдөө же болбосо атайын жанагындай рециркулятор деп коет. Вируска, бактерияга каршы жана лампаларды колдонуу дагы сунушталат. Андан тышкары эле ага чейинки нерсе бул иммунитетин көтөрүү. Бул ушул курч респиратордук оорулардын алдын алууга жардам. Так, 7 нерсени айтып кеттик. Ошо кошуп дагы жана влажность эмитсек кошсок болобу же? Туура, мен ал температурага кирет э? Ошол температура жана ошо влажностьты, комнатанын влажностун сөзсүз түрдө көңүл буруу керек. Ошол эле вакцина кандай болуш керек? Тамактануу эч кандай негизи курч респиратордук ооруларда мындай чектөө жок. Эмнени жегиси келсе, эмнени ичкиси келсе, баарын иче берсе болот. Бирок мүмкүн болушунча таттуу көп колдонбогонго, анан суюк тамактарды көп колдонууга сунушталат. Түшүнүктүү. Ушул 7-8 нерсени айтып кеттик. Ошонун баарын кайра кайталап көрсөңүз болот. Анан кийин сөзсүз түрдө ошону аткарыш керек. Бул аябай маанилүү. Бул бүт педиатрлар, бүт терапевттер айта турган рекомендациялар. Эгерде вирус инфекциясы болсо, жанагы айтып кеттиңиз, мурду тууралуу, анан кийин жана тамагына мындай жакшы шарттарды, бактерияларга шарттар пайда болбош үчүн таттуу жебегенди, ошонун баарын жакшы айтып кеттиңиз. Анткени бир жолу осложнение болгон, антибиотик албай турган кезде да, анда биз жакшы көңүлдү мурдуна бурбай коюп турабыз. Мурду бүтүргөн боюнча калыптыр. Анан кийин жанагы ичинде трубка бар, эстахия труба деп коет. Ошо аркылуу кулагы атит болуп кетти. Анан атит болгондо кулагым ооруп атат деп баштады. Анан кийин лорго барсак, средний атит деп, анан анализди тапшырсак, ошол жерден уже лейкоциттер көтөрүлүп, анан бактериалдуу инфекция деп осложнение берди да. Ооба, бул ошо курч респиратордук оорулардын эң кеңири жайылган түрлөрү ошо атит, синусит, гайморит, тонзиллит, ошол оорулар болуп саналат. Кээ бир учурда жана менингитке чейин жеткен учурлар дагы
болот. Ошондуктан баягы эгерде бир 5-7 күндөн ашып бара жатса, бул сөзсүз түрдө дарыгерге көрүнүп, дарыгердин кеңешин алып койгон баягы туура деп эсептейм. Баягы курч респиратордук оорулар өзү эле өтүп кетет десе, өзү өтүп кетет деп жүрө берген дагы туура эмес. Эми орустар айтып коет эмеспи? С таблетками грипп лечится за 7 дней, без таблеток за неделю депчи. Ошондо туура болуш керек. Эң туура баягы бул жана эле айтып өткөндөй, эч кандай дары жок болгондуктан биз жөн гана ушул оорунун өрчүп кетпөө жана батыраак сакайып кеткенге жана мен айтып өткөн жардамдарды көрсөтөбүз. Өзүнө каршы эч кандай дарыны биз бере албайбыз. Түшүнүктүү. Сиздин клиникаңызга ошо вирус өрчүп аткан учурда көп балдар катнашабы? Ооба, бизде мен негизи өзү чоң кишилерди гана көргөм. Дарыгер катары менин ооруларым 16 жаштан өйдө. Бирок ошол 16 жаштан өйдөгү эме оорулардын саны деле аябай көп болот. Мисалы башка учурда мен күнүнө бир 10 оорулу көрсөм, ушул сезондо 15 ооруга чейин жарым эсе мындай көбөйөт да. Бул дагы менин болгон ачык графигим бардыгы жабылды деген сөз да. Башка учурларда мындай азайып калган. Бул мен деле эмес, бардыгы эле биздин клиникадагы ушул курч респиратордук ооруларды көргөн дарыгерлерибиздин бардыгында эле ушундай көрсөткүч көрсөтүлөт. Андан тышкары мен жаш балдар, менин тааныштарым, менин туугандарымда дагы чалып сурап, мага алып келип көрсөткөн учурлары көп эле кездешет. Ошол жаңы бала ооруп баштаганда же чоң адам ооруп баштаганда ушул мурдуна көңүл бурат экенбиз, кулагына көңүл бурат экенбиз, дагы эмнесине көңүл буруш керек? Дене табына дагы көбүрөөк көңүл буруш керек. Канчага чейин көтөрүлүп атат? Көбүнчө биз чыйрыкты кыктап эле жата беришет. Температура, дене табы көтөрүлдү, ооба, канчага билбейм, бирок мен чыйрыктым дейт да. Дене табынын канча болгонун көрүш керек. Андан тышкары жөтөл кандай болуп атат, какырык чыгып атабы, чыкпай атабы, өңү кандай болуп атат, ошол эле мурдундагы былжырлар кандай агып атат, өңү кандай болуп атат, көлөмү кандай болуп атат, ошонун баардыгын сөзсүз түрдө көңүл бурулуш керек. Бул диагностикада ошондой эле дарылоого өтө чоң мындай орду бар. Дене табы деп айттыңыз, ошо дене табы канчага чейин биз дене табды түшүргөн дарыларды ичпешибиз керек? Негизги буга чейинки рекомендацияларда 38-5ке чейин деп айтылат. Азыр андан жогору деле 39га чейин деле биз бербегенге аракет кылабыз. Ошол учур себеби организмде ошол вирустар менен күрөшүп аткан учуру. Эгерде андан тышкары дагы адамдын өзүнүн жана акыбалына карайбыз. 38 болду, бирок өзү аябай кыйналып жатат, чыйрыгып, сөөктөрү ооруп, денеси ооруп тура албай кыйналган учурда биз дене табды түшүрүүнү сунуштайбыз. Себеби дегенде организм бул ар кимде ар кандай. Ошондуктан баягы адамдын организмине жараша биз жардам бергенге аракет кылабыз. Демек, эгерде бала өзүн жакшы сезип атса, дене табы 39 эмес 39-5 болуп атса деле эмени бериштин кажети жок. Бирок аябай эле көтөрүлүп баратса, бирок өзүн жакшы сезип атса, эмне болуп кетиши мүмкүн? Эми негизи дене тап өтө көтөрүлгөндө дагы өзүнүн осложнениялары бар. Бул судорога бериши мүмкүн, же болбосо жана башка көбүнчө бул неврологиялык ооруларды чакырган жактары дагы бар. Эгер организмде өзү баягы көп кыйналбаса, андай деле осложнение болуу коркунучу жок. Бирок 39-5тен өткөндө бирок организм сезет, чыйрыгат жана башка симптомдорду берет. Ал учурда атайын ошол парацетамол же болбосо ибупрофенге окшогон дарылар менен түшүрсө болот. Анан жанагы эмнеге дагы көңүл буруу дегенде сиз жөтөлгө деп айттыңыз да. Жөтөл деген ошо эмнени билдирет? Ичинде өпкөсүндө же эмнесинде? Жөтөл бул организмдин защитный реакциясы болуп саналат. Ошол кандайдыр бир
баягы бөтөн затка болгон ошол инфекцияга же болбосо какырыкка жана башка бөтөн затка реакция кылат. Бул жактан эгерде мисалы жөтөлүп атса, анан какырыгы мүмкүн прозрачный болот же болбосо сары болот же жашыл болот, ошого жараша биз дарылоонун жолун өзгөртүшүбүз мүмкүн. Эгерде сары же болбосо жашыл какырык бул бактериалдык инфекциялардын кошулган маалымат берет да, бул учурда биз атайын антибиотиктерди кошуп калышыбыз мүмкүн да. Түшүнүктүү. Бактериалдык инфекция болгондо ушул жөтөл менен аркылуу чыкса, демек биз пневмония деп айта алабызбы? Жок, пневмония бул өпкөнүн клеткалардын сезгениши болот. Мокрота какырык ошол эле пневмонияда болушу мүмкүн, же болбосо бронхитте деле. Бронхит бул бронхтун сезгениши бронхитте деле болуп калышы толук мүмкүн. Ошондуктан мокрота чыкканда эле биз сөзсүз түрдө пневмония деп айта албайбыз. Ал жерде мисалы көп ооруларда болот. Биринчи мисалы кан менен чыгып атабы, өңү кандай чыгып атат, ошолорго жараша дагы биз диагностика койгонго жардам берет. Мына башын көрдүк, мурдуна, кулагына, көздөрүнө баары осложнение, өпкөсүнө чейин келет. Мындан ылдый осложнениялар барбы? Осложнениялары бар. Бул айрыкча көп жүргөн учурда бул бөйрөгүнө осложнение бериши мүмкүн. Ал жактан дагы баягы жакшы дарыланбай өз учурунда жардам көрсөтүлбөгөндөн ал жакта дагы болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Мына пациент келди, бүт баары сиз рекомендациялардын баарын аткарды, осложненияга чейин жеткизген жок, бүт баары жакшы бүтүп атат. Анан качан сиз ал пациентти уже карабай жибересиз үйүнө? Эгерде дарылоо оорулуунун симптомдору, баардык симптомдору жоголгондо же болбосо анча-мынча симптомдору калышы мүмкүн, дене табы толук түшүп көтөрүлбөй калган учурда биз оорулууну мындай коркпой жөнөтсөк болот. Ушул оору пайда болбош үчүн же болбосо оору оңой өтүш үчүн сизде дагы башкача ыкмаларыңыз барбы? Мисалы үчүн өзгөчө диета же болбосо өзгөчө көнүгүүлөр же болбосо өзгөчө дары капельницалар. Мен түшүндүм сизди. Эң биринчи бул ден соолукту чыңдоо. Ар бир ооруну күтүп жүрө бербестен, ооруп калганда гана чуркабастан ден соолукту чыңдоо. Ден соолукту чыңдоого эмне керет? Эң биринчи бул туура тамактануу, спорт менен алек болуу, убагында медициналык көзөмөлдөн өтүп текшерип туруу. Ооруп калганда биз оорукана дегенде, больница дегенде ооруган адам жүргөндү түшүнөбүз да. Биз ошо түшүнүктү жоготуп, ооруй элек адам алдын ала текшерилүү жана профилактика кылуу экенин дагы биз түшүнүп, адамдын аң сезимине киргизсек жакшы болот да. Ошол андан тышкары эгерде кандайдыр бир нерселер жетишпесе, мисалы витаминдер, витаминотерапия, поливитамин, ошоларды убагында алып, таблетка жолу мененби же атайын инъекция жолу мененби, ошол эле гемоглобин жетишпесе, гемоглобин көтөрүү, ошондой өз организмдеги дефициттерди ооруга чейин толуктоо. Демек, эгерде адамдын алдын ала оору баштала электе эле өзүнүн дефицити бар болсо, гемоглобин жетишпесе, магнийдин же башка калийдин деңгээли төмөн болсо, анда бул ооруну оңой эле жеңип коет. Жеңип коет, ооруп кетет бат эле. Ооба, жеңил ооруйт. Жеңил ооруйт. Эгерде анын баары толук болсо, бүт баары жетиштүү болсо, анда ооруса дагы оңой көтөрөт. Ооба, эң туура. Анан ушу ооруп аткан учурда аларды тапшырыштын кажети барбы, же ооруп калды, бүттү, андан ары ушу оору менен эле алектениш керекпи? Жок, кээ бир анализдер бар атайын. Мисалы
кээ бир учурда оорулууну көрүп эле мен бул вирустук инфекция деп 100% айтуум оор болушу мүмкүн. Мүмкүн бактериалдык инфекция деп калышы мүмкүн. Ал учурда биз атайын анализдерди тапшырабыз. Же болбосо кандайдыр бир ушул курч респиратордук оорунун өтүшүп кеткенин осложнениясына дагы биз подозрение кылып калсак, анда биз кошумча атайын изилдөөлөрдү жазабыз. Мисалга алсак, ошол кандын жалпы анализи, заранын жалпы анализи, СРБ деген атайын анализибиз бар. Бул СРБ анализ эмнеси менен жакшы? Бул вирустук инфекцияда да көтөрүлөт, бактериалдык инфекцияда да көтөрүлөт. Бирок вирустук инфекцияларда жеңилирээк көтөрүлөт, бактериалдык инфекцияларда өтө жогору көтөрүлөт. Ошого жараша дагы мисалы оорулуу келди, мен бактериалдык инфекцияда болушу мүмкүн десем, бул анализди тапшыртабыз. Азыр тапшырсак кечке даяр болуп калат. Кечинде мен карап туруп, анан антибиотик жазганым туура болот да. Мисалы 50-50, кээ бир мен ушул бактериалдык инфекция болсо керек деп жазсам, ошонун 50% бактериалдык инфекция чыгат, 50%-ында чыкпай калат да. Бул 50 бардыгына антибиотик жаза бере турган болсок, анда мен 50% ооруларыма дагы ушул антибиотикти жөндөн жазып салган болуп калмакмын да. Бул мындай жакшы анализ деп айтсак болот. Мурда буга көп көңүл бурулчу эмес, азыркы учурда айрыкча мына ковидтен кийин өтө жакшы көңүл буруп, ушул СРБ анализ менен биз көптөгөн ооруларга диагностика коюп, ошо менен дарылоого көп жардам беребиз. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Азыркы учурда негизи полипрагмазия деген бир термин бар эмеспи? Керексиз анализдерди тапшыртып, керексиз дарыларды берипчи. Ошондойлор болбош үчүн демек биринчи ушу керектүү анализдерди тапшыртабыз дагы. Анан ошолордун өзгөргөнүнө жараша керектүү дарыларды ошол ооруга дарылай турган нерселерди берет экенбиз, Эң туура. Анда дагы бир суроо чыгып атат да. Айылда же болбосо аябай алыскы райондордо мындай анализдер жок болуп калышы мүмкүнбү, же баарында эле анализдер барбы? Болушу мүмкүн. Эми эгерде алыскы райондордо, алыскы айылдарда ушундай учур болуп калса, менде алыскы айылдардан деле баягы онлайн консультация алган ооруларым бар. Алар деле байланышып турат. Андай анализ жок учурда биз өзүбүздүн гана күчүбүзгө ишенип, ошол оорулуу айткан даттанууларын эске алып, ошол жанагы какырыгын жана мурдунан аккан слиздин өңү кандай жана узактыгын баарын эске алып туруп, анан биз дарылоого машмур болобуз. Жок дегенде жалпы кандын жалпы анализин тапшырып койгон эң сонун. Ооба, эң туура. Бул деле кандын жалпы анализинин баягы көп көрсөткүчтөрү болгондуктан ичинде ал жакта дагы ошол бактериалдык жана вирустук инфекцияларды мындай айырмалай ала турган көрсөткүчтөрү бар. Ошол лейкоцит Цоя деген эмелер көрсөткүчтөр бул жакта көрсөтөт. Бирок аларга караганда жана СРБныкы более точный болуп саналат дагы. Ал бат реакция берет да. Мисалы бактериалдык инфекция жуктугу ал сразу көтөрүлөт. Лейкоцит Цоялер болсо акырындан көтөрүлгөндүктөн СРБ аларга караганда мындай более точный метод болуп саналат. Кайсы оорулар менен мындай айкалышып кетет ушул ОРВИлер? Бул бизде баягы ОРВИни баарыбыз эле грипп деп көнүп калганбыз го. Мен грипп болуп атам деп келген оорулардын бир 20%-дайы плюс-минус деп айтсак болот. Бул аллергиялык оорулар менен ооругандар. Ушул күз айында дагы аллергиялык оорулардын саны көбөйүп баштайт. Бул себеби баягы бизде болуп аткан
жалбырактын түшүшү, гүлдөрдүн баягы учуш чаңдашышы деп коебу, ошонун учурга кездешкендиктен аллергиялык оорулар да көбөйүп баштайт. Аллергиялык оорулар менен грипптин мындай айырмасы өтө аз да. Экөөндө тең чүчкүрөт, экөөндө тең мурду куюлат, көзү ачышат, жөтөлөт, ошого окшогон симптомдору, жалпы симптомдору. Эң бир айырмасы бул температура. Дене тап аллергиялык ооруларда эч качан көтөрүлбөйт. Бул вирустук инфекцияларда дене тап көтөрүлөт. Ошондой эле жана чийрелип, ошого окшогон белгилер, жана интоксикациянын симптомдору деп коебуз, ошол симптомдор байкалат да. Андан тышкары бул аллергияныкы жылда ошол сезондо сөзсүз түрдө кармайт. Анан булар көбүнчө түнү кыйналышат. Андан тышкары баягы кандайдыр бир аллергияга каршы дарыларды ичкенде жеңилдөөнү сразу байкашат. Анан узак болот. Мисалы, мага келет, мен 1 айдан бери мен грипп болуп жүрөм депчи. Бул аллергиялык ооруларга көз каранды. Грипп оорусу негизи 1 жума, көп болсо 2 жумага чейин ашып кетсе созулушу мүмкүн. Өтө эле созулду дегенде. Ал ошондон жакшы болуп кетет, же болбосо кандайдыр бир осложненияга берип, башка оорулар өрчүп кетет да. 1 ай грипп бул эч качан созулбайт. Түшүнүктүү. Демек, аллергиянын өзүнүн белгилери бар экен, грипптин белгилери бар экен. Яки дарыгерге барганда айырмалап туруп, анан кийин ошо аныктаганга жараша уже аллергияны дарылайт же гриппти дарылайт. Эң туура. Бул баягы грипп деп көп ушинтип айлап жүрө беришет. Анан аллергиялык оорулардын эмнеси жаман, жана башка астма ооруларына өтүп, анан качан дем ала албай, кыйылдап, уже кыйналган учурда келет. Ошондуктан аллергиялык оорулар кимде ушундай сезон аллергия болсо, өз убагында кайрылып, мында дарыгер менен мындай убагында дарылап, өзүнүн көйгөйүн чечип алган туура болот да. Ошолордун арасында баягы өзү деле билет, 1 жылда 1 жолу, 1 жылда 2 жолу ушундай кармайт, көз жаз. Бирок меники кармайт, өтүп кетет, 1 ай, 2 айда өтүп кетет деп жүрө берген туура эмес деп айтайлык. Анан негизи ОРВиге киреби, кирбейби билбейм, бирок мен сезондор учурда дагы көп айтышат, ушу эл арасында энтеровирус депчи. Ошо энтеровирус менен ОРВинин кандай айырмачылыгы бар? Энтеровирус бул курч респиратордук ооруларга кирбейт. Бул эми көбүнчө инфекциялык жана гастроэнтерологиялык проблема деп айтсак болот. Бул деле атайын жанагындай инфекциялар козгогон үчүн бул основном инфекциялык оорулардын катарын толуктайт. Түшүнүктүү. Анан сиз бизден ошо көрүүчүлөргө вирус жаңы өрчүп келатканда же болбосо эпидемия башталаардын алдында өзүнө кандай кам көрүшүн айтып кетсеңиз. Кандай кадамдар бар? Эң биринчи ден соолукту чыңдоо, ошол туура тамактануу, спорт менен алек болуу, убагында жана ден соолукту текшерүүдөн өтүп туруу, атайын вакциналарды убагында колдонуу. Себеби ооругандан кийин вакцинациялоо бул кеч болуп калат, ооруганга чейин. Ушул нерселерди аткарып, ден соолугуңузга кам көрүңүздөр деп айтат элем. Чоң рахмат. Дагы бир өзгөчө суроо биз акыркы подкасттарда берип баштадык. Сиз биздин саламаттыкты сактоо министрлигинин башчысысыз. Биздин мамлекетте эмнени өзгөртөсүз? Биринчи орунда. Мен эми көп нерсени айтмакмын, бирок бүгүнкү темага байланыштуу болсун деп бир нерсени айтайын. Себеби бул нерсени мен көптөн бери ойлонуп келем да. Мен ошол антибиотиктерди, жанагы психотропный дарыларды рецеби жок берүү өтө мындай эме го, катуу каралат го. Ошондой эле муну дагы мен ошого тең эмекмин деп айтсам болот да. Мунун эмнеси жаман? Себеби бизде каалаган барып антибиотикти сатып алып, кааласа уколун, кааласа таблеткасын алып ичип сая алат.
ошону жок кылыш керек. Себеби дегенде антибиотикке резистентность деп коет. Антибиотик организмге көп анан туура эмес колдонгондуктун негизинде организмдеги инфекциялар ошол антибиотикке баягы туруктуу болуп калат дагы, эч кандай антибиотиктер жардам бербей калышы мүмкүн. Бул өтө жаман, себеби ооруган учурда антибиотик жардам бербейт дагы, оорусу күчөп, оорулууну жоготконго чейин алып барышы мүмкүн да. Ошондуктан бул баягы антибиотикти мындай оң тескери колдоно берген бизде кеңири жайылган, бул эч кимди ойлонтпойт, эч кимди мындай баарыбызга жакшынакай эле көрүнүш катары болуп калган. Ушул нерсени мен жок кылмакмын. Эң сонун, эң туура. Мен дагы буга кошулам. Мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө антибиотикти мындай врачтын, дарыгердин рекомендациясыз ала албайт да, сатып ала албайт. Бул эң туура кадам. Чоң рахмат Назар мырза, ушу аябай жакшы, маанилүү, керектүү маек куруп бергениңизге. Мен ойлойм келечекте биздин эл дагы ушул дарыгерлерге бат-баттан барып, өз алдынча дарыланбай, азыр бизде негизи аптекалар көп эле жерде жайгашкан, аптекадан көп нерсе жок деп айтсак деле болот да. Каалаган дарыңды сатып алсаң болот. Анан акчаң болсо эле болду да. Эгерде сиздей дарыгер жана айткандай эле антибиотикке тыюу салынса, жана ошо психотропный же наркотический дарыларга теңдеп койсо эле, анда бизде дагы ойлойм ошо вирус инфекциясын дагы толук менен болбосо дагы мындай бөлүгү менен жеңилетпиз деп ишенем да. Эң туура айтасыз. Дагы бир кичине көйгөй. Мисалы мен өзүм дарыгермин, дарыканага кирип туруп бир дарыны мондай дары бериңизчи десең, ошол жердеги дарыгерлер ошол дарыкананын кызматкерлери өздөрүнүн сунушун айтып баштайт да. Жок, сиз ал эмес, могу дарыны алсаңыз жакшы деген сыяктуучу. Ушул нерсеге да биз баягы адамдар, биз дарыканадагы айткан алардын сунушун укпашыбыз керекпиз. Алардан биз могул мен азыр грипп болуп атам, кайсы дарыны ичиш керек деп алардан сурабаш керекпиз. Себеби алар дарыгер эмес, алар антип өздөрү мындай назначение кылганга эч кандай укугу жок. Ошол нерсени дагы баягы биз түшүнүшүбүз керекпиз да. Түшүнүктүү. Демек, рецепт менен келди, дал ошол дарыны бериш керек. Сизге да чоң рахмат. Ушундай бизге мүмкүнчүлүк түзүп, элибизге жана туура маалымат жеткизип бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат аягына чейин көрүп бергениңиздерге. Эгерде сиз бир нерсе түшүнбөй калсаңыз же болбосо дагы бир жолу уккуңуз келсе, кайталап дагы көрсөңүз болот. Эгерде бир нерсе түшүнбөсөңүз, анда дарыгер менен өзү менен жеке консультацияга келем десеңиз, анда ылдый жагына белгилеп кетебиз, Авиценна клиникасына кайрылсаңыз болот. Анан жеке өзүңүздүн сурооңузду кайтарсаңыз болот. Же болбосо ушул видеонун эле алдына комментарий катары өзүңүздүн суроолоруңузду жазып кетсеңиз болот. Биз аракет кылабыз жооп бергенге. Эгерде аябай көп суроолор пайда болсо, же болбосо сизге керектүү, анан кыргыз элине аябай маанилүү бир темалар болсо, анда сунуштап кетсеңиз деле болот. Аларды дагы биз келечекте көтөргөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Биринчи байлык, ден соолук.